Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Новопавловкадамын. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин дегем. Биринчи эле болуп сиздерге азыр келүү жолун түшүндүрөйүн. Бишкек шаарынан Фрунзе көчөсү менен батышты карай келе бересиздер. Келип жатканда сол тарапта ресторан Ырыскы. Оң тарапта бул жакта чоң бир стоматология бар экен, ошону көрө аласыздар. Ошол стоматологиянын кийинки көчө менен тоо тарапка карама каршы жакка карап түз бара берсеңиздер сатылуучу үй жайгашкан. Бул көчөнүн аты Свердлова экен. Жана айткандай эле оң тарабында стоматология, сол тарабында Нурлан Заря базары жайгашкан. Видеого лайктан басып, өз оюңузду комментарийге жазып турасыз. Огандар азыр видеонун жүрүшүндө сиздерге калган маалыматтарды берем. Анан айта кетчү нерсе, бул чоң трасса менен көптөгөн эле маршруткалар өтөт. Бишкек тарапка, анан Сокулук тарапка, Машине базар жакка карай. Үйгө чейинки аралык канча экенин азыр айта албадым. Үй ээси мага адрести толук бере албады. Үйгө жеткенден кийин сиздерге айтып коем. О чоң трассанан үйгө чейинки аралыкты. Чоң трасса Фрунзе көчөсүнөн ылдый тарапты карап 600 метрдей басып та келип калдым. Келгенде бул жакта Северная көчөсүнү көрө аласыздар. Ушул Северная көчөсү менен дагы батышты карай бир аз басканда биздин сатылуучу үй оң тарапта жайгашкан. Бул жакка чейин 286 маршрутта келет экен. Негизинен 600 метр өйдөргө чыгып Фрунзе көчөсүнө чыксаңыздар, көптөгөн эле маршруткалар өтөт тугандар. Андан ары бул мына жолдун көрүнүшү. Сатылуучу үйгө жакын жерде мектеп, садик, мечиттер бар экен. Канча метр аралыкта аны айта алгам жок. Үй ээси деле мага телефон менен эле маалыматтарын бергениге байланыштуу. Аралыктарды деле так айта алгам жок тугандар. Эми ушул Северная көчөсү менен бир 70-100 метрдей басып келсек, мындай кирип кеткенге көчө сыяктуу тупик бар. Ушу менен түз басып барганда биринчи эмес, экинчи үй сатылат тугандар. Бул жакта свет, суу бар экен. Деп айтканча эле мына сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул көчө тараптан көрүнүшү. Бул үй времянка сыяктуу 2 бөлмөлүү үй экен. Бул көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Андан ары кирип сиздерге азыр короосун көргөзөйүн. Сатылуучу үйдүн короосунун көрүнүшү, жеринин аянты 4 соток тугандар, кызыл китепи бар экен. Бул үй ээсинин атында. Андан ары бул времянка, узун туурасы 3,5 6 экен. Бышпаган кирпич менен бүтүрүлгөн. Ички тарабына сиздерге көргөзөйүн десем, үй ээси өзү миграцияда, башка өлкөдө. Бул жакта квартиранттар бар болгонуна байланыштуу мага бир аз ыңгайсыз болду. Ошого кимден ким алам десеңиздер, өзүңүздөр келип көрсөңүздөр болот. Азыркы учурда ички тарабын көргөзбөй эле короосуну жана тышкы тараптарына жана башка калган маалыматтарды берем тугандар. Алды тарабында мындай тротуар салынган. Ошол жерден эле келип оң тарапка кирсеңиз, мындай перехожка. Ошонун түбүндө 3 казан койгонго очокта бар экен. Бул жак менен сиздер времянканын ичине кирип кете аласыздар. Андан ары короосунда бир кандайдыр бир жер жемишиккенге мондай жерлер бар экен. Анан түз эле келип, ушул тротуар менен түз өтүп кетсеңиздер, ал жакта үйдүн тышкы тарабындагы туалет, анын сол тарабында иштеп турган баня. Бул жак иштейт экен, банясы. Андан башка эмне маалымат беребиз тугандар? Документтер боюнча баарын айттым, маршруткаларды деле айттым. Свет, суу баары бар. Тугандар, кайталасам, анан дагы кайталап атасың дебеңиздер, мен бир аз бат сүйлөйм, ошону өзүм жайыраак сүйлөйүн десем дагы, ошону эч оңдой албай жүрөм. Көңүңүздөр байкабай калышыңыздар мүмкүн. Кээ бир негизги маалыматтарды 2 жолу кайталап койсом, урушуп жүрбөңүздөр комментарийга кирип.
негизи үй алуучуга ал нерселер өтө маанилүү. Кээде издеп калышат элдер комментарийге кирип, сен айттыңбы, айтпадыңбы ушул нерсени деп. Ошого кээде 2 жолу кайталап кетем туугандар. Эми көп сүйлөбөй бул үйдүн баасын айтайын. $24,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин бул жерге экранга жана описанияга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. Сиздер өзүңүздөрдүн бааңызды бериңиздер. Үй ээси өз баасын айтып сүйлөшүп көрөсүздөр туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар. Лайкты басып, комментарийни жазгансыздар деген ойдомун туугандар.